Экономиканын кыймылдаткычы кан тамыры бул акча каражат болот. Анан биздин мамлекеттин мекеменин ичинде азыр акча каражат көлөмү өтө төмөн. Тышкы карыздардын да төлөө булагы негизделген эмес. Чарбачылык баягы тейлөө жагында эле иш кылып атат. Ошол акча каражаттын жетпегендиктен бизден сырткан карыз алуу менен акча каражат көлөмүн көбөйтүү эрежесинде булар сунуштап атышат. А бирок кээ бир депутаттар айтып атат, биз карызды бүгүнкү алган карызды төлөй албай атабыз, дагы көлөмүн көбөйтүп алып алсак, анан жанагындай туура эмес шарттарды алып алсак, эртеңки күнү биз дефолтко түшүп калбайлы, өзү төлөй албай, эл аралык саясаттагы, эл аралык экономикадагы оор жагдайга такалып калбайлы деп мындай кагышуулар жүрүп атат. Негизи эле мен да каршымын. Азыркы күнү биз ички сарпталып аткан туура эмес каржылык тартиптерди күчтөндүрүш керек. Анан салык саясатын туура өзгөртүп, соода саясатын туура өзгөртүп, биздин экономиканын өнүгүп кетүү багытын далилдеш керек. Бүгүнкү күнү ошондой багыт жок. Биз дайыма импорт мамлекетти айналып эле, тыштан карыз алуу менен ошону бөлүштүрүү менен эле социалдык маселени чечип атабыз. Эми экономика деп айтып калышат, көптүк социалдык маселе жана сырттан келип аткан балдардын бияка жөнөткөн акча каражаты менен кармалып турат. Мына ушунун баарын мамлекет деңгээлинде биз экономикалык модель катары иштеп чыкканда гана биз канча көлөмдөгү акча каражат керек, ошол акча каражатты кандай эреже менен колдонобуз, ошонун эртеңки жыйынтыгы кандай өзгөрүү алып келет деген биз илимий программаларды биз иштеп чыгыш керек. Андан кийин жанагындай токтомдорду кабыл алыш керек. Экономикалык өнүгүү багытындагы бул модель да жок бүгүнкү күнү. Мурдагы эле биздин эгемендик алгандан кийин эле жанагы дүйнөлүк соода уюмуна кирип реэкспорттук мамлекет болуп калганбыз. Анан ошо эки ара мамлекеттердин ортосундагы жана биздин дордой мындай соода агымдарынын негизинде эле биз жанагы күнүмдүк оокаты жүрүп атат. Чындап келгенде биздин мамлекеттин жана 2 миллиардка жетпеген бюджети Астана шаарынын бюджетинен да аз. Бул экономика жок дегенди далилдейт. Негизи Кыргызстан эгемендик алган эле кризисте келтет. Бирок ошол кризистин да ар кандай деңгээли болот. Мына бүгүнкү күнү биз мурдагы кошуна мамлекеттер менен карым катнаш мамиле түзүп көп нерселерге алар көз жумуп койчу. Азыркы күнү дүйнөлүк соода аймактарында көп катуу тирешүүлөр жүрүп атат. Эртеңки күнү бизге мурдагыдай баягы кечиримдүүлүк кылбай көп талаптарды коюп коюшу мүмкүн. Мына ошонун себебинен биз эртеңки күнүбүздү ойлобосок, өзүбүздүн киреше табуу, казынаны түптөө маселесин туура токтомдор менен кабыл албасак, биз эртеңки күнү мындан да оор абалга келип түшүп калышыбыз мүмкүн. Муну азыр ачык айкын билинип калды. Карапайым эл көңүл буруп айтат. Мен экономист катары постоянно айтам, ушу биздин мамлекет бийлик институттарынын илимий жактан төмөн иштөө сапаты улам Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө коркунуч алып келип жатат.